Урматтуу эл журт, азыр мына сот чечим чыгарганы кетти. Кандай чечим чыгарышы белгисиз. Бирок бийлик тараптан айткан кылышы мүмкүн деген ошол мындай турабыз эми. Кандай болгон кезде дагы бизде эмне болсо да чыдайбыз. Сиздер катуу туруңуздар. Кемпир абалды сактап калалы, туугандар. Бул Кыргызстандын жери эч качан талаш болгон эмес. Талашсыз таптаза Кыргызстандын жери. Андан тышкары суу тосмонун жарымынан көбү биздин аймакта турат. Ал жерде 2 ГЭС бар, подстанция бар. Ошол Кемпир абал суу сактагычынын бүт баягы башкаруучу механизмдери башкалары баардыгы биздин Кыргызстандын аймагында турат. Ошон үчүн талапты ушундай коюш керекпиз. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча иштеп аткан комиссия ошол жерге барып, ошол жарандык активисттерден, коомдук ишмерлерден, депутаттардан кошуп барып ошол жерде Кемпир абалдын суу тосмосун изилдесин. Канча метри биздин аймакта турат. Ошол биздин аймакта турган жерлеринде эмнелер бар жана 2 ГЭС башка боюнча баарын изилдеп чыгып туруп, анан өзбектер менен башкадан сүйлөшүү жүргүзсүн. Жанагы өзбектердин бир да милдеттенмесин аткарбай койгонун баарын эске алып, чек араны жылдырбай эски боюнча калтырсын деп ушундай талаптарды коюш керекпиз. Биз суу бербейбиз деген жерибиз жок. Өзбекстан Ташиев өзү айтып атат, 2 миллион гектар жери ошол Кемпир абал аркылуу суу ичет деп. 2 миллион гектар жерин суу ичкенден кийин, ошол жерге биз суу берип аткандан кийин, ошол суу тосмонун жарымынан көбү биздики болгондон кийин, баардыгы биздики болгондон кийин, ошол деңгээлде сүйлөшүү керек. Ошондой талаптарды коюш керек. Алардан суранып, келишим түзүп башка кылып отурбай. Бир ошол баардык биздин рычагтарды толук пайдаланыш керек. Кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин кызыкчылыгы эске алыныш керек сөзсүз түрдө. Бул жерде жөн эле 19,5 гектар жер эмес, бул жерде стратегиялык объекттер бар деп ошол комиссия түзүлүп, ошол комиссия жана айткандай жарандардан кошуп, активисттерден, коомдук ишмерлерден, депутаттардан кошуп туруп барып изилдесин. Ошону талап кылалы. Ошолордун негизинде кайрадан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол бизге тийиштүү Кемпир абалдын суу тосмосунун бөлүгүн 2 ГЭСти бизге өткөрүп алалы. Эски чек араны ошол эски боюнча калтыралы, сууну берели, иштетсин, 2 миллион гектар жерин суарсын, алар да иштесин, бизге эч кандай бир суу боюнча маселе жок. Ошого кайрадан духуңуздарды өйдө көтөрүп, активисттерди башкаларды камаганына карабастан, эч сынбастан катуу талапты коюп, жерибизди сактап калалы, туугандар.